Биз бүгүн жердин сфералары жана алардын бирдиктүүлүгү деген темада ой бөлүшөбүз. Жер бетин туташ же ала була болуп чулгаган химиялык курамы, агрегаттык абалы, физикалык касиеттер боюнча айырмаланган катмарлар илимде геосфера деп аталат. Геосферанын негизги бөлүктөрү бул литосфера, гидросфера, биосфера, жана атмосфера. Мына бул геосферанын негизги бөлүктөрү болуп эсептелинет экен. Азыр биз литосфера жөнүндө литосфераны карайбыз. Литосфера бул жердин таш сферасынын үстүңкү катмары. Ага эң биринчи жердин кыртышы, орут жерде эң үстүңкү катмары болгон жердин кыртышы, жер кыртышы жана үстүңкү мантия жана астеносфера кирет экен. Мына бул эң үстүңкү, мына моореки жерге чейинки аралык бул жердин литосферасы деп аталат экен. Ал эми жердин мантиянын төмөнкү катмары жана ядрого чейинки бөлүгү бул жердин ички катмары деп аталат экен. Литосферада материктер, океандар, тоолор, түздүктөр, ойдундар, чуңкурлар жана башка рельефтин формалары жайгашкан. Андан кийинки биздин геосферанын бир бөлүгү бул гидросфера. Гидросфера жердин суу катмары. Ал жердин бетин туташ эмес, ала була кылып чулгаган Гидросфера океандар. Гидросферага демек эмнелер кирет экен? Эң биринчи кезекте океандар, деңиздер, көлдөр, суу сактагычтар, дарыялар, ал гана эмес, атмосферадагы суу буулары дагы бул гидросферанын бөлүктөрү болуп эсептелинет экен. Келгиле литосферанын бөлүктөрүн азыр кайрадан жазып чыгабыз. Литосферада бул материктер, океандар, аралдар, деңиздер жана башка географиялык майда объектилердин баардыгы тең бул литосферанын үстүңкү катмарында жайгашкан. Андан кийинки геосферанын бөлүгү бул атмосфера. Атмосфера бул баардыгыбыз билебиз, жердин аба катмары. Бул жерди тегерете көшөгө сыяктуу каптап турат да. Башкача айтканда, жерди космостук чаңдан, метеориттерден, күндүн ультрафиолеттик зыяндуу нурларынан сактап турат. Атмосфера өзү бир нече бөлүктөн турат экен. Эгерде биз моорекини деңиз деңгээлинин бети деп алсак, андан өйдө жогору көздөй 10-18 километрге чейин тропосфера жайгашкан.
бул жерде тропосфера жайгашкан. Өзүңөр көрүп тургандай бул жерде булуттар пайда болот экен, жаан чачындар мына ушул тропосферада жүрөт экен. Андан жогору чыксак 50 километрде стратосфера. Тропосфера менен стратосферанын ортосунда озон сызыгы бар. Озон сызыгы бул жерди жанагындай каптап турган эң зыяндуу ультра нурлардан сактап турган катмар болуп эсептелинет экен. Стратосферадан жогору 200 километрге чейин мезосфера, жанагы уюлдагы северное сияние деп коет го, мына ошол кубулуш ушул мезосферада. Жердин бетинен 200 километр жогорку бийиктикте жүрөт экен. Анан эң жогорку катмары бул ионосфера менен бүтөт. Биз билебиз, улам жогорулаган сайын температура төмөндөйт дагы, кычкылтек азаят. Эгерде жердин деңиздин деңгээлинин бетинде плюс 15 градус болсо, тропосферада минус 50 градуска температура төмөндөйт экен. Андан жогору чыгып отурса, эмеде мезосферада болсо минус 80 градуска чейин температура төмөндөйт экен. Бул атмосфера жөнүндөгү маалыматтар болду. Геосферанын дагы негизги бир бөлүгү бул биосфера болуп эсептелет. Биосфера бул жандуу жаратылыштын сферасы. Башкача айтканда, буга өсүмдүктөр менен жаныбарлардын катмары экен. Эми биз билебиз, өсүмдүктөр, жаныбарлар жер шарында бийиктик, алкактуулук боюнча таралат. Тоолордо бийиктик, алкактуулук боюнча. Ал эми жер шарында болсо биосфера, бул жер шары деп алсак, биосфера түндүктөн түштүктү, экваторду көздөй өзгөрөт. Ал эми түштүк жарым шарында болсо, түштүктөн экваторду көздөй өзгөрөт. Демек, түндүктө сулукка чыдамдуу өсүмдүктөр өссө, улам күн жылыккан сайын күндү сүйгөн, ал эми экватор сызыгында болсо, дайыма көгөрүп турчу өсүмдүктөр өсөт экен. Ошондой эле жаныбарлар дагы түндүктөн түштүктү көздөй өзгөрөт. Башкача айтканда, уюлдардан экваторду көздөй. Эгерде уюл суук жактарда ак аюу жана суукка чыдамдуу тюлендер жашаса, экватордо болсо дайыма көгөрүп турчу жалбырактарды пайдаланган жирафтар, филдер жана башка зебралар жашайт экен. Демек, бул дагы түндүктөн түштүктү көздөй өзгөрөт экен. Бул жерде болсо биосферадагы схема берилген. Күндүн нурунун натыйжасында энергия алып, өсүмдүктөр фотосинтез курулушунун натыйжасында кычкылтекти бөлүп чыгарат экен. Ал эми жаныбарлар болсо дем алганда көмүр кычкылгасын бөлүп чыгарат экен, СО2-ни бөлүп чыгарат. Демек, СО2 менен өсүмдүктөр дем алат экен, ал эми кычкылтек менен жаныбарлар дем алат экен. Мына бул биосферадагы айлануу процесси болуп эсептелинет экен. Мына ушулардын баардыгын бири-бири менен ар бир сфера өз алдынча бул жашай албайт же болбосо жүрө албайт экен да. Демек, литосфера менен гидросфера сөзсүз тыгыз байланышта. Анткени гидросфера литосферанын үстүндө жайгашкан. Литосфера менен атмосфера байланышкан. Анткени тоолор бийиктеген сайын температура төмөндөйт. Жана ошондой эле литосфера менен атмосфера дагы бири-бири менен тыгыз байланышта экен. Атмосфера сөзсүз түрдө биосфера менен тыгыз байланышта, биосфера атмосфера менен тыгыз байланышта, жана ошондой эле биосфера гидросфера менен тыгыз байланышта. Анткени өсүмдүк жаныбарлардын баардыгы тең суусуз жашай албайт. Жана ошондой эле гидросфера атмосфера менен тыгыз байланышта. Эмне үчүн? Анткени гидросферадан бууланган суу бууларынын бүт баардыгы тең атмосферага чыгат дагы, жаан-чачын катары жайыт. Ал эми биосфера сөзсүз түрдө литосфера менен байланыштуу.
анткени өсүмдүктөрдүн баардыгы тең. Литосферанын эң үстүнкү катмары болгон топуракта, түшүм берүүчү катмарында өсөт. Жана ошондой эле жаныбарлардын баардыгы тең мына литосферада. Тоолордо, түздүктөрдө, чөлдөрдө жана башка жерлерде жашайт экен. Дагы эмне бизде байланыштырабыз? Биз бул гидросфера менен атмосфера байланыштык. Мына ушундай баардык геосфера бири-бири менен тыгыз байланыштуу. Эгерде бир компоненти жок болсо, анда сөзсүз башка компоненти жок болот экен. Мына бүгүн балдар биз силер менен жердин сфералары жана алардын бирдиктүүлүгү жөнүндө маалымат алдык.